Аширбекова Перизат Кубанычбековна 1996 жылы 3-ноябрда Өзгөн районуна караштуу Бөксө жол айылында мугалимдердин үй бүлөсүндө туулган. Үй бүлөдө 5 бир тууган, 4 уул, 1 кыз. 2003 жылы Тоголок Молда атындагы номер 60 орто мектебинин ак босогусун аттаган. 2014 жылы Туташбай Төлөнбаев атындагы номер 60 орто мектебин аяктаган. Ушул эле жылы Ош мамлекеттик университетинин математика жана информациялык технологиялар факультетин тапшырган. 2018 жылы ушул эле факультеттин математика адистигин аяктаган. Азыркы учурда эмгектенип келе жатканына 3 жылдын жүзү болууда. Рахмат сизге жеке бай барына, эки алсам ыйла челен тарына. Билбептирмин ошол кезде жаш эле, жакшы оку деп күнүгө айтканыңызда. Рахмат сизге жеке бай барына, эки алсам ыйла челен тарына. Билбептирмин ошол кезде жаш эле, жакшы оку деп күнүгө айтканыңызда. Да канча. Здравствуйте. Здравствуйте. Что такое выделение теплоемкости? Выделение теплоемкости – это величина, физическая величина, показывающая, какое количество теплоты требуется для изменения температуры массой 1 кг на 1 градус Цельсия. Это называется выделение теплоемкости. Какое плавление? Кто скажет? Ага, вектор. Плавление – это переход от твердого вещества к жидкому, называется плавлением. Правильно, ответ. Внимание, кто скажет? Можно я? Ага. Можно я? Отвержение – это процесс перехода из жидкого состояния в твердое, называется отвержением или кристаллизацией. Со скоростью 1000 дало движение. Все успели, да? Ыразыбыз жеке бай барына, ырсунайым кабыл алчы дагыда. Улуктайбыз урмат сыйга бөлөйбүз, ардактуу иш мугалимдик барына. Ыразыбыз жеке бай барына, ырсунайым кабыл алчы дагыда. Улуктайбыз урмат сыйга бөлөйбүз, ардактуу иш мугалимдик барына. Нулевой поставим что? 20, да? На сколько? 20 метров в секунду. Пятая задача и повторение всех пройденных тем. До свидания. Мен бул кесипти тандаган өкүнбөйм. Бала чактан ушул кесипте иштөөнү кыялданчумун. Буюру саат максаттарыма жетип отурам. Жаш балдар менен иштөө өзүнчө бир искусствону талап кылат. Азыркы учурда өз максатыма жеттим десем эч жаңылышпайм.